Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги Дэн Сяопин көчөсүндөгү жол оңдоо иштери созулуп бүтпөй жатканын, тыгындан улам үйдөн жумушка, жумуштан үйгө жетпей жатабыз деп нааразы болушкан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бул көчөдөгү оңдоо иштери боюнча маалымат берип, акыркы жолу бул жол 2002-жылы оңдолгонун, 23 жылдан кийин кайра оңдоо иштери жүрүп жатканын айтты. Албетте ыңгайсыздык болуп жатат, бирок унаа кыймылы бар деди ал. Организация тутумдар бар ушул жерде жайгашкан. Ошондуктан иш жүрбөй атат, созулуп атат дегенге эми кыйын жооп бериш. Себептен ыңгайсыз шарт бар. Мына мен айтып кетейин, азыр мына көрсөтөм, мына бияк тарабында машиналар чогулуп атат. Бул эми светофор жакта токтогон. Бирок кыймыл бар. Мына светофор азыр күйдү, акырын кыймылдап атышат. Эми токтоп калды деген жагдай жок. Сабырдуулукка чакырам. Мен негизи бул жылы биз жумуш жүргүзүп атканда бул жагынан да өтүш керек элек. Бул тарапка дагы. Бирок азыр эми жол тыгындарды эске алуу менен биз балким эндиги жылга калтырабыз. Бул жуманын аягы менен асфальттар базала баштайт. Асфальттарды базабыз. Тездеткенге аракет кылабыз.